Согуштан жабыркаган Газа эми ооруларда жайылткан келемиштер жана башка зыянкечтер менен күрөшүүдө. Жардам агенттиктери эл жыш жайгашкан качкындар лагеринде саламаттык жаатында кризис жаралганын эскертишти. 4 жаштагы Майя Синде арс чышкан тиштеп алгандан кийин дене табы көтөрүлүп, ооруп эми сакая баштады дейт апасы. Түнкү саат 2-лерде ал кыйкырганда ойгонуп кеттик. Жолдошум чыракты жандырганда арс чычкан качып кетти. Анын колун карасам канап кетиптир. Баары кан экен. Бул 1 айлык ымыркай жакында эле келемиш кол салган балдардын бири. Кант диабети бар чоң эненин бут манжаларын чычкандар кемирип кеткен. Азырынча туруксуз болуп турган Газадагы ок атышпоо келишими анын жашоо шартын жакшырта алган жок. Чатырлардын жанынан агып өткөн саркындуу суулардан улам лагерлерде зыянкечтер көбөйгөн. Убактылуу баш калкалоочу жайлардын айланасында үйүлгөн таштандылар алар үчүн ылайыктуу чөйрө болуп калды. Көптөгөн ата-энелер түнү бою балдарын чычкан келемиштерден кайтарып чыгаарын айтышты. Биз уктай албай калдык. Таштанды төгүлгөн жерлерде алар өтө көп болгондуктан бири менен алышат. Чынын айтсам, чыдай албай калдык. Израиль коопсуздукка таянып, Газадагы инфраструктураны тазалап, оңдоо үчүн зарыл болгон химиялык заттар, түтүктөр сыяктуу айрым маанилүү каражаттарды киргизбейт. Алар санитардык муктаждыктар жаатында иш аракеттери болуп жатканын, бирок буунун агенттиктери дагы көп нерсе жасалышы керектигин айтат. Газадагы таштанды жана урандылар маселесин чечүү үчүн чоң масштабтагы өнөктүк жүргүзүлүшү зарыл. Түтүктөр талкаланып, тазалоочу жайлар да иштен чыккан. Ошондуктан саркынды сууларды башкаруу үчүн бизге көбүрөөк колдоо керек. Газалыктар кемирүүчүлөрдүн көбөйүшүнө каршы колунан келгенин жасап жатышат. Ошондой эле зыянкечтерге чектелген көлөмдө химиялык дарыларды чачуу иштери жүргүзүлүүдө. Эми жай мезгили жакындап келе жаткандыктан бул көйгөй дагы күчөшү мүмкүн деген кооптонуу бар. 2 жылга созулган согуштан аман калган тургундар абал чыдагыс болуп баратканын айтууда.